Назира Айтбекова Сыдыман элди бөлдү деп чалкасынан кеткендерге кайрылды. Теле алып баруучу Назира Айтбекова блогер Сыдыман Кыргызстанды бөлүп жарды деп айгай салып чаккандарга кайрылып, кайсы темалар хайп болуп, кайсылар эскирип жатканын жазды. Эске салсак, Instagram тармагы Сыдыман деп ат менен таанылган блогер Элмир Сыдыман расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу деген шек менен кармалып, камакка алынган болчу. Бизге бөлүнүп жарынган аябай жагат. Сөзсүз бөлүнүп алып, бири-бирибизге акарат келтирип, эки-экиден согушуп турбасак, чай ичпегендей башыбыз ооруйт. Те ата-бабалар уру-уру, байкедей, коммунит, социал, кызылдар, актар деп дагы түрдүү бөлүнүшчү. Түндүк түштүк эски тема, дин темасы да эскирип баратат. Болбосо мен мусулман, сен теңирчи темасынын да жакшы эле үнү чыкты. Азыр шайлоого карата партияларга бөлүнүү модасы жакындап келе жатат. Көзүңдү хайп болот. Бир саясатчы үчүн анын атын көрүш үчүн бири-бирибизге жугумду куябыз, каргайбыз. У тилибизди агызабыз. Сыдыман элди бөлдү деп чалкаңардан кетип, көзүңөр аңтарылып, шоковое состояние болуп атканыбызга өлө таң калып атам. Биз күндө эле бөлүнүп, бири-бирибизди ашатып эле жүрбөйбүзбү дейм да. Балким бул тема көкүрөктө жарыла албай турган жара болгон үчүн анын сөзү козготуп жибергендир. Ынтымактуу, бирдиктүү эл болгонубузда маани деле берилмек эместир. Чачырап бири-бирибизге душман болуп жүргөндө манас ата жыйып бир түндүктүн алдына башыбызды бириктирбеди беле. Биз сырттан душман келгенде гана биригип, душман жокто скучно болуп кеткенде өз ара бөлүнгөнү жактырат окшойбузбу? Кандагыны тазалоо, гендегени кеттирүү мүмкүн болду бекен. Ойлонуп көрсөм, ар ким өзүн тыйып, өзүн оңдоп, өзүн тарбияласа эле болот деген таянак келип чыгып жатат. Башканы тыйып, башканы сөз кылып, башканы соттоонун кажети канча анда? Башкага келгенде эле акылдуубуз. Мээбиз өлү иштеп кетет. Прокурорбуз, өлүм жазасын тартып жиберебиз. Өзүбүзгө келгенде сүттөн аппак, кашка суудан тазабыз. Адвокатбыз. Сыдыманды эмне кылабыз? Оболу өзүбүздү арам оюбузду тыйып алалы. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи. Ырчы Асель Кадырбекова имиджин өзгөртөбү? Ырчы блогер Асель Кадырбекова башкача чач жасалгасы менен түшкөн сүрөтүн көрмандарына бөлүштү. Балким жакындап келе жаткан жаз таасир берип жатат. Өзгөрүүлөрдү каалап жатам. Чач өстүрүү борборуна рахмат. Эми менин чачым узун деп билдирди Асель айым. Көрмандары ырчынын жаңы чач жасалгасы үчүн 31 миңден ашык жакты деген белгиси басышты. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова ырчы гана эмес, эң популярдуу Instagram жылдыздарынын бири. Жолдошу ырчы Нурлан Насипбеков учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.